Бердикожо Биназаров жез кемпир менен бала. Илгери бир абышка кемпир болуптур. Алардын бир кыз, бир уулу болгон экен. Кызы абдан акылдуу, анан иштемчил болуптур. Ал эми баласы болсо үйдөгүлөрдү издете берген, тил албаган бала болгон экен. Бир күнү кыз менен баланын апасы конокко кетишет. Кетээринде апасы баласына кайрылып: Балам, эжеңдин тилин алып үйдөн алыс кетпе. Жез кемпир келип алып кетпесин. Бул жака жез кемпир келиптир. Аны уктуң беле? Апа, кете бериңиз. Мен үйдөн алыс эч жака кетпейм. Андан көрө эртерээк келиңиз. деп калып калат. Бирок атасы менен апасы кетери менен бала эжесин алдап сыртка чыгат да ошону менен караанын көргөзбөй үйдөн алыс кетип калат. Бери жакта аңдып турган жез кемпир баланы көрүп, анын жанына келет да алдай баштайт. Өзүн жакшы көргөзүп: Эй бала, бери кел, мен сага алма беремин. деп кызыл болгон алманы көргөзөт. Бала алманы көргөндө жез кемпирге жакын келет. Жез кемпир балага алманы берип, ошону менен аны алдап, жакшы сөздөрдү айтып жатып, өзү менен бирге үйүнө алып кетет. Бала эмне болуп жез кемпирди ээрчип кеткенин аны өзү билбей да калат. Бөбөгү кечиккенинен сыртка чыккан кыз алыс жакта жез кемпир инисин алып кетип бара жатканын көрүп калат да артынан жөнөйт.